Санитардык карантиндик тартипти сактабаган жаңы ишин жандандырган ишканаларга 2026 эскертүү берилип, 203 протокол түзүлдү. Анын 194-үнө айып тагылып, 298.500 сом айып төлөндү. Личная гигиена — это свод правил. Өздүк гигиенаны сактабагандык башка адамдардын ден соолугуна зыян тийгизет. Ал эми маска тагынып жүрүү өзүң гана эмес, башкаларды дагы оору жугуудан сактайт. Ошол себептен ишин жандандыра баштаган ишканалардын ар бир кызматкери талаптарды аткарышы шарт. Кимде ким эреже сактабаса, жетекчилиги менен жоопкерчиликке тартылып, баш ийбегендердин ишканалары жабылат. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал оңолууда. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери маалымдагандай, сутка ичинде коронавирус жуккан 7 жаңы учур табылып, жугуу жолдору аныкталган. Жаңы учурлар байланышта болгондор арасынан табылды. Бир сутка ичинде деген 1421 лабораториялык изилдөө тастыктоо жүрүп, ошонун ичинен 7 жаңы лабораториялык тастыкталган ковид инфекциясынын учуру таптык. Ошо 1421 анализден ушу 7 учур гана табылды. Өлкөдө коронавируска кабылгандардын дээрлик 78% айыгып ооруканадан чыгарылды. Алсак акыркы суткада 17 бейтап айыгып үйлөрүнө жиберилди. Алардын 10 Бишкектен, калгандары Баткен, Нарын жана Жалал Абад облустарынан. Лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө үйүнө чыгарылды. Жалпысы 726 бейтап айыгып ооруканадан бүгүнкү күндө үйүнө кетип, жалпы ошол табылган учурлардын дээрлик 70% бүгүнкү күндө айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Кыргызстанда коронавирус жуктурган 306 адам бейтапканада дарыланууда. Коронавирус жуктурган 6 адамдын абалы оор, анын ичинен 4-өө реанимацияда жатат. Калгандарынын абалы канааттандырарлык. Ал эми COVID-19 лабораториялык тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жактардын саны 4613 түзүп, Кыргызстан боюнча обсервацияда 1555 адам жатат. Жандандыруу бөлүмүнө жанакындай оорунун белгилери деген курч мүнөздө болгон учурда ошол жака кармап, ошол жерге жаткызылат. Бүгүнкү күнү жанакындай стабилдүү ошол жерде кармап келатат. Анткени мына 3-4 күндөн бери ошол 4 менен ошол жерде туруп атат. Ошол жерде тийиштүү бүт шарттар түзүлгөн. Ал жерде жанакындай аппараттар коюлган, атайбай дем алдыруу аппараттары, кислород менен жанакындай байытуу аппараттары турат. Демек, ошол жерде кармаганы оңтой деп, мына бүгүнкү күнү ошо 4 реанимацияда туруп атат. Бейтаптар менен байланышта болгондор сөзсүз түрдө үй карантинине алынат. Ал эми үй карантинине алынган жарандарга үй шарттары карантиндик талаптарды сактаганга мүмкүнчүлүк бербесе, обсерваторлордо карантинге алууга Саламаттыкты сактоо министрлигинин мүмкүнчүлүгү бар. Мы можем забрать. Биз үйүндө мүмкүнчүлүгү жок жарандарды обсервацияга алып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жарандарды үй карантинине жайгаштырууда анын жашаган жерин жана жашоо шарттарын карап чыгабыз. Жашоо шарты талапка жооп бербеген учурда обсервацияга жайгаштырылышы мүмкүн. Эң башкысы вирустун жайылтпоонун амалын көрүшүбүз керек. Нурболот Үсөнбаев эпидемиологиялык кырдаалдын туруктуулугун камсыз кылып, оору жуктуруп алгандардын саны азая турган болсо, ошондо гана өзгөчө кырдаал режимин алып салуу боюнча ойлонууга болот деп билдирип, эпидемиологиялык абалдын жакшырышы дагы күчөшү дагы коомдун көз каранды экендигин эске салды. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.